Менин мурунку жубайым элдин алдында ар кандай жаман сөздөр менен мени уят кылып өттү. Мага карап түкүрөт. Уят сөздөр менен менин иш канама келип жаңжал кылып кетет. Интернеттен мени жамандап элге жаман көрсөтөт. Кантип кутулам? Уят болуп бүттүм. Кандай чара колдонсом болот? Түшүнүктүү. Мыйзамда жалпы баардыгыбызга бирдей болгон жүрүм турум эрежелери бар. Бул жерде сиздин ишканаңызга келип, сиздин аброюңузга, кадыр баркыңызга шек келтирип жаткан болсо, сиз токтоосуз түрдө милицияга кабар бериңиз. Себеби бул жерде майда бейбаштыктын белгилери бар. Демек, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине ылайык 119 беренесинде ошол жалпыга бирдей жүрүм турум эрежелерин бузган учурда ага карата экинчи категориядагы демек айып же экинчи категориядагы эркиндигинен чектөө жазасы белгиленет. Ал эми кадыр баркыңызга, ар намысыңызга, ишкердик беделиңизге шек келтиргендиги үчүн сиз жарандык тартипте сотко доо арыз менен кайрылып, сиз моралдык зыян өндүрүү укугуңуз дагы бар. Бул Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 18 беренесинде көрсөтүлгөн. Себеби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык адам укугу эң жогорку баалуулук бул адам укугу деп айтылат, жазылган. Демек, сиздин кадыр баркыңызды, ар намысыңызды тепселегенге, сизди андай кесиптештериңиздин арасында же болбосо коомдун арасында андай басмырлоого мыйзам менен тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси 18 бирене граждандардын ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин же юридикалык жактан ишкердик беделин коргоо. Граждан өзүнүн ар намысына, кадыр баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды, ал эми юридикалык жак өзүнүн ишкердик беделине шек келтирген маалыматтарды төгүндөөгө сот аркылуу талап кылууга укуктуу. Ишке тиешеси бар адамдардын талабы боюнча граждандын ар намысын жана кадыр баркын, ишкердик беделин ал өлгөндөн кийин да коргоого жол берилет. Эгерде граждандын ар намысына, кадыр баркына же ишкердик беделине шек келтирген маалыматтар, ошондой эле юридикалык жактан ишкердик беделине шек келтирилген маалыматтар массалык маалымат каражаттарында жайылтылса, алар ошол эле массалык маалымат каражаттарында төгүндөлүүгө тийиш. Эгерде аталган маалыматтар уюмдан чыккан документте камтылса, мындай документ алмаштырылууга же кайра алынууга тийиш. Башка учурларда жокко чыгаруунун тартиби сот тарабынан белгиленет. Массалык маалымат каражаттарында анын укуктарын же мыйзам тарабынан корголгон таламдардын кысымга алган маалыматтар жарыяланган учурда граждан же юридикалык жак ошол массалык маалымат каражаттарында өзүнүн жообун жарыялоого укуктуу.